Депутаттар автоунаанын айнегин караңгылатууга расмий уруксат берип, бирок бул үчүн айдоочулардан $500 акча алууну сунуштап жатат. Алар өзгөчө комбинациядагы номерларды саткандай эле мындан казынага чоң акча түшүрсө болот деген ишениште. Элекуле Исхак Пирматовдун айтымында тойлорду тыя албагандай эле унааны караңгылатууну да эч ким чектей албайт. 4-5 миллиард сомду кошумча табуунун жолун пайдаланбай жатасыздар. Биздин эл өзгөчө номерларды жакшы көрөт экен. Кандай гана чыгаша болбосун баары бир унаасын караңгылата беришет. Той сыяктуу эле муну чектей албайт экенбиз. Өзгөчө комбинациядагы номерларды сатуу боюнча мыйзам кабыл алып бергенбиз. Азыр миллиондор түшүп жатпайбы? Ушуну $500 кылып койбойсуңарбы? Дейт Пирматов. Мындай сунушту Дастан Бекешев дагы колдойт. Ал Тургай тиешелүү мыйзам долбоорунда даярдап койгон. Болгону өкмөттүн так позициясын күтүп жатса, баса эл өкүлү түшкөн каражатты кайда сарптоону дагы аныктап койгон экен. Акчага жаңы стадиондорду куруу зарыл дейт. Эл өкүлдөрүнүн эсебинде миллиондон ашык айдоочунун 10% эле акчаны төлөп унаасын караңгылатса, казынага миллиардтар түшөт. 100 000 жаран унаасын караңгылатууну чечсе, 3,5 миллиард сом пайда болот. Жаңы жылдан тарта күчүнө кирген кодекстерге ылайык унаалардын караңгылатылганын, жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө транспорт эмес, транспорт министрлиги текшерип калган. Бирок бул функцияны кайра өзүнө кайтарып алуу үчүн ички иштер министрден мыйзам долбоорун сунуштап чыккан. Азыр ал депутаттардын кароосунда деп айтылат маалыматта.